Президент Садыр Жапаров 10-11 ноябрда Өзбекстан Республикасынын Самарканд шаарына Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын саммитинин 9-жыйынына катышуу үчүн иш сапары менен барат. Бул тууралуу президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азимбакиев билдирди. Мамлекеттердин лидерлери уюмдун алкагында көп тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин талкуулашат. 2022-2026 жылдарга ТМОнун декларациясын жана стратегиясын кабыл алышат. Иш-чаранын алкагында транспорт, бажы иши, санариптештирүү тармагындагы келишимдерге жана документтерге кол коюу, ошондой эле ТМО жана эл аралык Түрк академиясында бир катар кызматтарды дайындоо пландалууда деп билдирди ал. Азимбакиев кошумчалагандай, саммиттин жүрүшүндө уюмдун башкы катчысы кызматына Кыргыз Республикасынын өкүлү Кубанычбек Өмүралиевди дайындоо чечими кабыл алынат. Өзбек тараптын төрагалыгы астындагы саммиттин ишине уюмга мүчө мамлекеттердин Кыргызстандын, Азербайжандын, Казакстандын, Түркиянын башчылары катышат. Сапардын алкагында президент Садыр Жапаров Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан менен жолугушуусу күтүлүүдө. Анда эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелери талкууланат. Бүгүн 9 ноябрда Бишкек шаардык соту жапырт кармалган саясатчы, жарандык активисттердин бөгөт чарасын жана алардын кармалышынын мыйзамдуулугун карады. Соттун чечими менен БШКнын мурдагы мүчөсү Гүлнара Журабаева, УКМКнын экс-төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев, саясатчылар Перизат Суранова, Клара Сооронкулова, Кубанычбек Кадыров, жарандык активисттер Али Шабдан, Атай Бейшембек, Айбек Бузурманкулов жана Талай Мадиминовдор камакта калтырылып, алардын кармалышы мыйзамдуу деп табылды. Мыйзамды конституцияны уруп ойнап кетип баратышат. Биз сынбайбыз, мындан коркуп калган жок, сүрүнүп калган жок. Чындык акырында аягында жигет. Бул күндө өтөт. Мыйзам үстөмдүк кылбаган коомдо өнүгүү болбойт. Биз мыйзамдуулукту, акыйкаттуулукту, адилеттүүлүктү, ачыктык саясатты ар дайым талап кылабыз. Биз эч качан мыйзамсыз иш-аракеттерге чакырып жасаган эмеспиз. Ошондуктан кайсы учур болбосун, биз өз принцибибизден тайбайбыз. Белгилей кетсек, буга чейин 1 май райондук соту аларды 20 декабрга чейин Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камоо чечимин чыгарган болчу. Массалык башаламандыктарга даярдык көрүүгө шектелип кармалган жарандык активист Атай Бейшембектин апасы сот отурумунан соң бийликке кайрылуу жасады. Кайрылат элем ошо. Барыбыз деле жүрөгүңөрдө мээрим болуп, акыйкаттуулукту карап, туура чечим чыгарып бериштерин суранам. Анан үй камагына чыгарса деле мен ойлойм, мен балам качмак деле эмес, эч жака эч кандай жашыра турган, кача турган, азыр келип сурал десе азыр келмек, анан келип сурал десе анан келмек, үйгө келип сурайбыз десе үйүбүз ачык. Эч бир мындай жашырып, качып, мындай камап, эмеге деле келе турган бир мындай туура эмес иш кылды деп ойлойм да. Ал эми Бишкек шаардык сотунун имаратынын алдында кармалган саясатчылардын жана активисттердин жакындары чогулду. Алар соттордон адилеттүү чечим чыгарышын талап кылышууда. Саясий туткундарга коштолдук. Коштолдук. Мыйзамсыз аракеттер токтотулсун. 23 октябрда Бишкекте 20-дан ашуун оппозициялык саясатчылар жана активисттердин үй жайында тинтүү жүрүп, милицияга чакырылган жана 48 саатка камакка алынган. Алар Кемпирабад суу сактагычынын жерин Өзбекстанга берилишине каршы болуп келген. Ички иштер министрлиги аларга кылмыш жаза кодексинин 36-278 беренеси массалык башаламандыктарды уюштурууга даярдануу менен козголгон кылмыш ишинин алкагында тергөө жүрүп жаткандыгын кабарлаган. Олжобай Шакир Фейсбуктагы баракчасына Төкмакын Болот Назаров бир нече күндөн бери дайынсыз болуп жаткандыгын, жакындарынын айтымында ал Чүйдүн Москва райондук милициясы тарабынан кармалып камакка алынгандыгын жазды. Анын айтымында Назаровду тойго ырдатканы чакырышып, аягында чепкен жаап ат мингизишкен. Кийин белек катары берилген жылкы ага чейин уурдалган деп Төкмакынды камап коюшкан. Ал арада Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы маалымат таратып, кылмыш жаза кодексинин 206 беренеси тоноо менен катталган кылмыш ишинин алкагында НБ аттуу жаран кармалгандыгын кабарлап сүрөтүн жарыялады. Маалыматта айтылгандай, 7 ноябрда Москва райондук ички иштер бөлүмүнө Беловодская айылынын тургуну 1968 жылы туулган жараны арыз менен кайрылган. Арызында 7 ноябрь күнү Чоң Арык айылынын талаасында белгисиз эркек киши 2008
2008-жылы туулган жаш өспүрүм баласы минип жүргөн айгырын сүрөткө түшүп алайын деп сурап алып, окуя болгон жерден изин жашырып кеткендигин айтып, чара көрүүнү суранган. Аталган факты боюнча 8 ноябрь күнү иш козголгон. 9 ноябрь күнү Москва РИИБинин кызматкерлеринин жүргүзүлгөн ыкчам иш-чараларынын жүрүшүндө кылмышка шектүү катары 1993-жылы туулган НБ аттуу жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Уурдалган жылкы буюм далил катары алынган деп айтылат маалыматта. Эске салсак, Назаровду быйыл январь айында милиция иликтөөчү журналист Болот Темиров менен чогуу кармап камакка калган. Көп өтпөй эч жакка чыкпоо тууралуу тил каттын негизинде кайра бошотулган. Президент Садыр Жапаровдун басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев айрымдар бүгүнкү күндө Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин айылдары эле өнүгүүдө деген маанайдагы маалыматтар чыгып жаткандыгын айтып, соц тармактагы баракчасы аркылуу жооп берди. Анын билдирүүсүндө айтылгандай, Кыргызстанда 2020-жылдын октябрынан 2022 жылдын 1-октябрына чейин 193 объектинин курулушу жана оңдоп түзөө жумуштары жүргөн. Буга мамлекеттик бюджеттен 6 миллиард 172 миллион сомдон ашык каражат коротулган. Белгилей кетсек, буга чейин УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев өз каражатынан Жалал Абад шаарына караштуу Жеңиш Кичи районунда асфальт төшөлгөн жолдун салтанаттуу ачылышына катышкандыгын жана ал көчө Ташиевдин атасынын ысымын алып жүргөнү тууралуу маалыматтар тараган. Ошондой эле Ташиев Сузак районунун Барпайыл аймагына караштуу 1 чакырым ички жолду дагы өз каражатынан асфальттап бергендиги кошумчаланган. Эске салсак, буга чейин Барпайылында сейил бак ачылып, ага Камчыбек Ташиевдин бир тууганынын урматына Жони деп аталганы бир катар талкууларды жараткан эле. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы Бишкекте 1 ноябрдан көмүрдүн тоннасы 4000 сомдон сатыларын кабарлаган. Габаритиви айтылган 4 таректин экөөсүнө барып келди. Анда байкалгандай 4000 сомдук көмүрлөр кампасында калбай калган. 4000 сомдук качан келет байке? Ал эртеңден келет. Эртең келет дегенде. Түгөнгөндө канча болду? Жаңы түгөн. Жазылбайсың. Жазылганда жакшы болмок да, интернеттен көрүп эле очередь менен келгенбиз да. Кара кече кенинен чыккан көмүрдүн баасы 4000 сомдон сатылып, бир адамга 2 тонна берилмек. Учурда Мурманский көчөсүндө жайгашкан кампасында көмүр түгөнгөн. Ал эми коммерциялык багыттагы башка кампада тоннасы 4800 сомдон сатылууда. Көмүр жок экен, 4000 сомдук көмүр. Буякта көмүр кымбат экен. Канча экен? 4-8ден экен бул жактан. А бул жерден алайын десек жок экен көмүр. Качан келет дейт? Келет деп атчыбы? Сурадыңызбы? Дайыны жокку келерин. Көмүр жок калыптыр, арзан көмүр 4000 сомдук. Эртең болот экен, эртең алайын деп атат. Кыргыз көмүр ишканасы Бишкектин тургундарына таңкы саат 9-дан баштап арзан көмүр сатып алса болоорун айткан. А бирок биз барган айланма жол менен Киргизская көчөсүнүн кесилишинде 4000 сомдук көмүр саткан сатуучуну көрө алган жокпуз. Ал эми коммерциялык багытта 4900 сомдон сатып жатканы белгилүү болду. 2 тоннадан ашып бербейбиз дедилер. Кече жок экен, бүгүн келсе керек деген азыр келдим да. Келген окшойт, турат. 4 тонн болуш керек. Билбейм мен. 4 тонн болсо 1-2 тонна алайын деп келдим. Камазистерге айтпайсызбы анда? Арзаныраак сатсын деп. 4 тонн алып келип берсиңиз бизге. Жок, ушул жерге келет деген өткөндө. Айтсын. А бул значит частный болуп кетти. Булар көрдүңөрбү эмне деп атат? 4 тонн болсун деген. А булар 4 тонн кылбай 4-9 тонн деп атат. Карабайсыз. Мына өзүңөр уктуңар. Ал туура эмес да. Садырдын складдары бар, жерге чирет дегенден келдим атайын. А келсең минтип алышат. Анан кандай болот билбейм. Мамлекеттин көмүрү түгөнүп калды деп атпайбы? Булар частныйлардыкы дейт. Айта берет, туура эмес. Чыгырып алып өстөр акча кылып аткан турбайбы? Мейли анда башка жерде. Арзан көмүр Мурманский көчөсү 126, айланма жол менен Алмата көчөсүнүн кесилиши, айланма жол менен Киргизская көчөсүнүн кесилиши жана Достоевский көчөсү 97 даректеринде сатылат. Бул жайлардагы жагдайлар боюнча аталган мекеме мындай жооп айтат. Ушул жуманын ичинде 4000 сомдук көмүрдү вагон менен жеткирүү күтөт. Мына ошол мурдакыдай машина менен эмес, вагон менен мурдакыдан дагы көп өлчөмдө келип түшөт экенин маалымдайбыз. Ал эми азыркы учурда биздин Кара кечеден Бишкек жылуулук электр борборуна көмүр ташылып жатат.
Кыргызстанда акыркы жылга карата жумушсуздуктун деңгээли 4%га кыскарды. Бул тууралуу Улуттук статистикалык комитети тараткан маалыматта айтылат. Ага ылайык төмөндөөө тенденциясы 2012 жылдан бери байкалууда. Ал кезде республикада эмгекке жарамдуу курактагы жумушсуз жарандардын саны 207,9 миң адамды түзсө, 7 жылдын ичинде алардын саны дээрлик 33%га кыскарып, 140 миң адамды түзгөн. Бирок 2020 жылы COVID-19 пандемиясынан улам бул көрсөткүч 6%га өсүп, 148,2 миң адамды түздү. Ишканалардын экономикалык активдүүлүгүнүн калыбына келиши менен жумушсуз жарандардын саны кайрадан кыскара баштады. 2021 жылдын аягына карата 141,6 миң адамды түздү деп айтылат маалыматта.